Саламатсыздарбы, балдар? Силер менен кайрадан математика сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы трапеция. Трапеция деген түшүнүк силерге мурдатан маалым. Эмесе эстеп көрөлүчү. Трапеция деп эмнени айтат элек? Албетте, баарыңар эстедиңер. Демек, эки гана жагы параллель болгон төртбурчтук трапеция деп аталган. Төмөндө трапециялардын 3 түрү келтирилди. Биринчиси тең капталдуу трапеция. Башкача айтканда, эки капталы өз ара барабар. Экинчиси тик бурчтуу трапеция. Бир бурчу 90 градус болгон трапецияны биз тик бурчтуу трапеция деп атаганбыз. Ал эми үчүнчүсү кеңири таралган түрдүү жактуу трапеция. Трапециянын төмөнкүдөй элементтери бар. А жана Б тамгалары менен белгиленген жактар бул трапециянын негиздери деп аталат. Негиздерин бири-бирине кошуп, жарымын ала турган болсок, анда биз трапециянын орто сызыгына ээ болобуз. С жана Д жактары бул трапециянын каптал жактары. Ал эми H трапециянын бийиктиги. D1 жана D2 тамгалары менен трапециянын диагоналдарын белгилейбиз. Төмөндө силерге ооз-2 чыгарылуучу бир маселе келтирилди. Эгерде тең капталдуу трапециянын негизиндеги тар бурчу 30 градус, ал эми каптал жагы 10 болсо, анда трапециянын бийиктиги эмнеге барабар? Албетте, силер баарыңар ойлонуп таба алдыңар. 30 градустук бурчтун каршысында гипотенузанын жарымына барабар болгон жак жатат деген теореманын негизинде биз бийиктикти 5ке барабар десек болот. Балдар, өзүңөрдүн формула дептерлериңерди алып чыгып, төмөндөгү формулаларды жазып алсаңар болот. Биринчи формула бул трапециянын бийиктигин табуу формуласы. Эгерде трапециянын жактары жана диагоналдары берилсе, анда анын бийиктигин төмөндөгү формула менен таап алсак болот. Экинчи формула диагоналдары менен жактарынын ортосундагы байланыш. Бул формула трапециянын бир жагын, калган жактары жана диагоналдарын жардамында табуу формуласы. Балдар, силер трапециянын аянтын табуу формуласын билесиңер. Трапециянын аянтын табыш үчүн орто сызыгын бийиктигине көбөйтөбүз. Ал эми орто сызыкты табыш үчүн негиздерин суммалап, жарымын алабыз. Мына бул формула ошол эле формуланы айтып турат. Биринчиси бул орто сызык, ал эми тамыр ичиндеги туйулма жогорудагы формулаларда көрсөтүлгөндөй бийиктикти берет. Эгерде бизге маселеде бийиктик берилген болсо, анда жеңил эле болот. Маселеде эмне берилгенине жараша аянтты табуу зарыл болот. Трапеция деген сөз грек тилинен алынган, бизче которгондо стол дегенди түшүндүрөт экен. Башкача айтканда, биз кадимки эле олтурган столду бир тараптан туруп карасак, ал бизге трапецияны элестетет. Турмушта дагы көптөгөн жерлерден трапецияга окшош формаларды кездештиресиңер. Кыздардын юбкасы, сумкасы, үйдүн чатырлары. Өзүңөр дагы бир нече мисалдарды ойлонуп келтирсеңер болот. Азыр мен ар бириңерге трапеция боюнча чыгарылуучу
мисалдарды жөнөтөм. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Эмесе баарыңарга ийгилик каалайм.